баарыңыздарга шамалдуу Чикагодон салам. Бүгүн Чикаго шаарында кыргыз кыз жигиттери баш кошуп атышат. Үйлөнүү той кафе ресторанда эмес, мындай кемеде өтөт экен. Азыр биз бул жерде чогулуп күтүп атабыз. Анан ичине чогуу кирет экенбиз. Демек, кыргыз кыз жигиттери бактылуу болсун. Кандайсыз экен? Кемеге кирип атабыз. Азыр той башталат. Кош келиңиз. Жакшы, рахмат. Өзүңүз кандайсыз? Жакшы келдиңизби? Watch your step, please. Welcome. One flight up, yes. All ladies, welcome. Ужеле. Башы байланат. Кандайсыздар? Мындай ар жака басып, бер жака басып, бир нерселерди кармап ушинтип жүрөбүз. Толкун аябай болуп атат да азыр. Мындай азыр ордунан жыла эле келе мынтип кыймылдап атат. Кандайсыз? Жакшы. Ачырап кандай? Сонун. Урматтуу достор, биздин кеме жылып атат ордунан. Күн болсо сонун чайыктай ачып батып бараткан учуру. Мен жанымда ушул тойдун ээлери Сайпидин деген турат. Сайпидиндин бүгүн бир тууган иниси ушул тойдо үйлөнүп, тойду өткөрүп атат. Сайпидин той кулук болсун. Рахмат. Кош келипсиздер тойго. 2 жаш бактылуу болсун. Анан тойду сонундай өзгөчө той өткөрөлү деп бүгүн башка жака чакырыпсыздар бизди. Ошол эми бир иним бар, жалгыз иним. Жалгыз инимдин туулган күнүн элден башкача мындай Чикагодогу тойлордон бир башкача кылып өткөзөлү деп чечтик. Элдер келди, баарына кызык, себеби бул пароходду өткөзгөн бул Чикагодо биринчи жолу болуп атат. Ошондо кызык болду окшойт. Биз да өткөзүп көрөлү деп ушуну бүгүнкү күндү тандадык. Келин балабыздын ата-энеси келди, өзүбүздүн ата-энебиз келди, атам, апам келип жакында гана келишти. Ошол азыр бүт баарыбыз үй бүлөбүз менен чогуу ушул тойду баштадык. Кудай кааласа баары жакшы болот деген ойдобуз. Даярдыктар жакшы, Кудайга шүгүр. Тойго өзүңүз чуркадыңыз окшойт, көбүнчө. Тойду эми мен ушул той мен үчүн бул өтө мындай кандай десем, өтө маанилүү болду. Себеби менин бир жалгыз иним бар, ошонун тоюн ушул жакшы маанайда өткөзүп берейин деп. Иним өтө жакшы көрөм. Себеби ал ар дайым мени сыйлап, дайым сый урматта жүрөбүз. Ошон үчүн инимдин жакшылыгын бул жашоосундагы эң жакшы күндөрдүн бири ушул күндү эң жакшы маанайда өткөзүп берейин деп чечтик. Канча конок чакырдыңыз? Негизи 120 адамды чакырдык, бирок азыр жаш балдар менен 120дан ашты окшойт. Ошол жакшы жери конокторубуздун баары келди. Калып кеткен жок. Ошол келишип баары келген, ошончо өз негизи тойлордо жок дегенде 20-30 адам келбей калат кээде, ошондой болбой. Бизде азыр ашыкчасы менен келди. Кудайга шүгүр, бирок баары батты. Бул кемеге жакшы 150 адамга ылайыкташтырылыптыр. Ошо азыр 150гө жакындап калды окшойт. Ошол. Кемеде өткөрүү идеясы өзү кимден чыкты? Негизи мен Кыргызстанда Кызыл алма кино эски чыңгыз айтмак киносу бар го. Ошондо илгери көргөмдө ошол качан Сайыз убагында эле
тойду кемеде өткөзүшкөн. Анда ошондон бери көптөн бери өзүм кыялданып жүргөм. Тилекке каршы өзүм тоюм ата-энем жок болуп, келинчегимдин ата-энеси келбегенге байланыштуу болбой калган. Ошону бул кыялды иниме кылдык. Ошол негизи идея ошол кинодон көп көргөнмүн мен. Ошол СССР убагында элдер кемеде ысык көлдө болгондо дагы өткөзүшкөн. Ошол аркылуу ойлоп жүргөм, ушул ой акыры мына иниме буйруптур. Бүгүн ошо кемеде баштадык. Кудайга шүгүр, азыр кеме жылды. Ошо Эт атабыз, сыр болбосо. Кемени кандай деп сүйлөштүңүздөр? Канча каражаты кандай болот экен? каражат мактангандай болуп калам го, баарын айтсам. Ошол көп эле кетти. Негизи бул кеме жалгыз кеме бул минимум $22,000 башталат. Жылышы $22,000. Ошо $22,000 үстүнө башталат кеме, бир кеме. Өзүңөр тандайт экенсиңерби? Кандай кемеде өтөт же пассажирча кандай? Жок, өзүбүз тандайбыз. Кээ бир кемелерде 2-3 той болот экен. Биринчи этажында башка той, экинчи этажында дагы башка, 3 этажында 3 башка той чоңураак кемелерде. Биз бир кеменин баарын өзүбүз эле алайлы деп чечтик. Башкалар менен аралашпай, ошол. Башталды. Кеме ордунан жылып баратат. Аябагандай шамал. Күн батты. Саат азыр 6-га 14 калды. Американ убактысы менен. Бул болсо Чикаго. Чикаго биздин артыбызда калды. Биз эми ушун менен той бүткөндө келебиз. Сыра жизнь менен алган колуктусу бактылуу болушсун. Кыргызстан эмес, чет жакка да Америкада баш кошуп атат. Аябай сонун жерде Чикагонун Невипир деген портунда турабыз. Түбөлүктүү болсун булардын кармашкан колдору. Мен келинчеге бактылуу Кыргыздын мыкты татынакай жаштарынан болсун. Биз бүгүн Бишкектен келип, ошол тойдун үстүнөн чыгып отурабыз. Ушундай кыргыз жигиттери, кыздары ушул жерде өнүгүп өсүп жатканына көрүп кубанып атабыз. Мындай үйлөнүү тойлор көп боло берсин, баары бактылуу талайлуу болсун. Кармашкан колдор бекем болсун, бактылуу болсун, ыймандуу, ырыскечиктүү болсун. Эч нерседен кем болушпасын. Эки куда болсо ынтымактуу кудалардан, 1000 жылдык кудалардан болсун. This is very special day for us. Here's my old best friends and our friend Surajdin and Munara is getting married. We wish them to be happy always, forever. So they stay to each other, help each other all the time, side by side. Love and happiness for them. Thank you. Бүгүн Сыражиндин жана Мунаранын үйлөнүү тою кут болсун, куш болсу бек болсун. Бул жашоодо кармашкан колдору үзүлбөй жана эч качан урушпай бул жашоодо бактылуу болушсун. Биринчи этажга киребиз. Биринчи этаж болсо мындай тамактануучу жак экен. Урматтуу достор, бүгүнкү ак тойдо баш кошуп жаткан түгөйлөрдүн ата энеси,
Бул жакта кудагыйлар менин жанымда отурат. Ким билет? Урматкан эже, Салима эже, Жамал эжем байке, анан байке атыңыз? Муратбек байке. Бүгүнкү ак тойдо эң мындай кадырлуу коноктор болуп отурасыздар. Куттуктайм, той кулук болсун. Бирөөңүздөр күйөө бала, бирөөңүздөр кыздуу болдуңуздар, бирөөңүздөр уулдуу болдуңуздар дейле. Ат арытып, төртөөңүздөрдөн Кыргызстандан келдиңиздер, Кыргызстандан келдик. Бизе Кыргызда биринчи эркектерден баштайт. Кимиңиздер аксакалсыздар? Кыздын атасы. Эмне мында жакшы ушу Кыргызстандан келдик. Кызым бүгүн свадьбасы, күйөө балам менен кызымын. Өнөкөнө эмне калайт элем? Биринчиден ден соолук каалайм, ынтымак каалайм, узун өмүр каалайм, бала чакалуу болушсун. Кыргызстандын кай жерден келдиңиз? Бишкектен келдим. Бишкектен келдиңиз. Кызыңызды кайсыл жака күйөөгө берип атасыз сонда? Ошко кара сууга. Баягы атанын жүрөгүндө кыздын өзгөчө бир орду бар. Канчанчы кызыңыз? Үчүнчү. Америкага ошондо азыр канчанчы жолу келдиңиз? Экинчи жолу келдиңизби? Жок, биринчи жолу келдим. Биринчи жолу келдиңизби? Бүгүн бизде кеч кирип калды. Аябай мындай чарчап турасыздарбы? Мында анткени багы погодасыбы же климатпы ушул алмашканга что-то сәл мындай эме болуп атат да, мындай кыйынчылык болуп ичине. Айрыкча толкундун үстүндө жүрөбүз мындай. Бирок көнүп эле калдым окшойт эми, көрөм мында каладан. 3 күн болду келгенине. Куттуктайм, кулук болсун. Жамалдин байке, үйүңүзгө баш кошулуп, бир кубанычыңыз койнуңузга батпай, бир толкундан турасыз. Кичүү уулуңуз, Ой, кичинекей. Кичинекейиңиз. Куттуктаймын. Ушул жерге келип, агарып көгөрүп, сиздерге бир ак жолдой келиндерден болсун деп мен да айта кетейин куттуктоомда. Мына Кудай насип кылып, ушу балам менен ушу үйлөнүп, үлпөт ушул жерге насип кылган экен. Насип кылганда да бул көл үстүндө, бул якта да мындай жактан кемеде дегендей. Ол да биздин кубанычыбыз аябай батпай өзүбүздөн өзүбүз. Өзүбүздүн ысык көлдүн үстүндө, көлдө жүргөндө өл элестетип атабыз. Бул көлдүн айырмасы эле эмнеде? Ал бул жердики тузу жок, биздин көлдүн тузусу эле айырмасы, ал башка жагы окшоштук эле бирдей. Эмне десем, аба ырайына сак эле башка штаттарына байланыштуу бул штатты биздин Кыргызстандын немесине окшош кетет да, аба ырайчы. Кадимкидей эле ошо бизде суук түшкөндө түшөт, бир аз эртерээк түшөт, бирок кадимкидей эле Кыргызстанга окшоштуруп элем да себеби. Жана камерасыз эле сиз менен жолукканда мен сизге бир рахматты айттым эле. Аябай бир тарбиялуу балдарды тарбиялап чоңойтупсуздар, байбичеңиз экөөңүздөр. Апаларга келейин, эми ушул эки арттан өтөйт. Сизден баштай берейин. Кандайсыз? Жакшы, эң сонун десем болот. Ата-эне үчүн балдарын жакшы деген элден жакшы балаңыз деген сөздү угуш айрыкча эне үчүн бул бакыт деп эсептейм. Балдарым бактылуу болсун. Кыргызстанга келип жашагыла, кызмат кылгыла дебедиңизби? Дедим. Азыр бир аз убакыт бериңиз, буйрса Кыргызстан үчүн кызмат кылабыз дешип атат. Ошол тилектерине жетишсин балдарым. Эми бул жерден жолдошум Бишкектемин деп айтты. Мен бирок түп жерибиз Токтогулдан болот. Биз бирок Кара Көл шаарында турганбыз 2004-жылга чейин. Кара Көл шаарынын кулунубуз, Жалал Абад областын. Биздин 9 балабыз бар, 6 кыз, 3 уулубуз бар. Ошондо Мунара кызыбыз 3-чү кызыбыз. Кара Көл шаарында окуган, андан кийин Ала Тоо университетте окуган, анан кийин ушул жакта жүрөт. Келип өзүнө жараша, өзүнө татыктуу, даже жакшы эң сонун бала бизге күйөө бала болуп отурат Сыраждин. Ата-энесин көрүп, кызын ал деп коет, ата-энесин көрүп кызыбызды берип атабыз. Кудай буйрса. Жаман эмес, жакшы жерге барып отурат. Биз эми эркек менен аялдын зубаласын бир жерден жууруйт деп коет. Биздин кызыбыздын да, күйөө балабыздын да зубаласы бир жерден экен. Анан ушул өмүр бою бизди тартса, кудагыйды тартса да жаман үй бүлө болбойт деп ойлойбуз. Сиздер кудалашып, бандай жөрөлгөлөрдү жасадыңыздарбы Кыргызстанда? Экте жасадык да, 3-чү ак өскөнү кудалар келди. Биз тосуп алдык, мына биз кулдугубуз бар деп.
Andan keyin Kuday jana Gökөтайдын ашын бергенде 3 gün 3 gün той бердик. Сүрөттөрүн койбойлап, азыр Skype деген бар, ошо менен көрсөтүп мына деп. Кудалар разы болуп кетти, биз разы болдук. Мунаранын бир туугандары, Сыраштын бир туугандары баары баталарын беришти, ошо баталардын баары кабыл болсун. Ben gelgenime 6 yıl oldu. 2012 yılı gelgeniz. 2013 yıldan 14 yılga ötken yılda жаңы жыл күнү кыргыздардын кечесинде таанышканбыз. Ошол жерден сүйлөшкөнүбүзгө 3 жыл болуп калды. Башында достошуп сүйлөшүп жүргөнбүз. Арба сапаты Doğrukerdeki Çiğnak'ta şairde Benim 2012 yılı fevralde geldim. Burada geldiğimde 8 yıl oldu. Burger özellikle sözüne taktık erkek adam en yaxşısı en yaxşı sapatlı menisler bir düşünüyoruz. 1, 2, 3 getir. Biro çalak eyjo, жигитек eyjo. Ошондой. Так, байыңыз 1, 2, 3 каракет. Lokkada.